Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезектеги видеодо ошо сектор 4-төгү жалаң аралашмаларга келип жетти. Бүгүн 2022 жыл 16 январь. Ушул Honda Step'тен баштаймын. Absolute 2002 жылы чыгарылган. Объему 3. 2 ВД $6300. Дөңгөлөктөрү кышкы титан. Салон жок, сыртынан тартып көрсөтөм. Монитор бар, үстүндө люк, багажник бар. Кузовта эч кандай жасай турган жери жок. Mercedes E320 чыгарылган жылы 95, 3.2 объемдо $6.500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон машиндай. Ачык түстөгү жакшы мындай люк бар. Пробег 411 000 км жүргөн. Кожаный салон. Коробка автомат, комплектация элеганс. Кузовта эч кандай урулган, чийилген жери жок. Subaru Outback 2001 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3. $5900. 4 ВД, расход жүзүнө 10-12. Пробегти жазбаптыр. Азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Машиндай кожаный салон, монитор бар, автомат коробка. Үстүндө панорамный люк бар. Кузовта эч кандай жумушу жок, артында фаркоп бар. Toyota East 2003 жылы чыгарылган. Объему 1.3. $5600. Дөңгөлөктөрү кышкы. Алмаштыруу жолдору бар портерге. Кузовдун арткы жагында эч кандай жумушу жок. Бир гана кичине дак бар. Салон мынашындай. Golf 4 2003 жылы чыгарылган, 1.6 объемдо, коробка автомат. $5200. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр кузовду көрсөтөм. Кузовта эч кандай жасала турган жумушу жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Салон машиндай автомат коробка. Вложение жок беке? Вложение жок. Обмен вариант болобу? Болушу канча колго тиери? 4.8, Болушу 4.8. Mazda 3 2005 жылы чыгарылган, 1.6 объемдо 340 000 сом. Пробег 325 000 км жүргөн, дөңгөлөктөрү кышкы. Омыватель фарлар бар, салон жагы экен, мына сыртынан эле көрсөтөм. Механика 5 ступка. Кузовта эч кандай урулган жери жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Toyota Camry Restyling 35 кузов 2005 жылы чыгарылган, $7900. Пробег 200 000 км жүргөн, дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовта эч кандай жумушу жок. Азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Салон машиндай. Автомат коробка. Вложение жок беке? Обмен вариант болобу? Чоңураак машина болсо обмен болот, Болушу канча болот? Колго тиери?
70 75 ya. Aha, tushundim. Rahmat. Bolor bası 7500 dolar. Mitsubishi Delica 97-жылы чыгарылган автомат коробка. 2-4 объемдо 5000 доллар. Расход жүзүнө 13-14. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр мына салонду тартып коюн. Салон машиндай. 7 орунду. Вложения нету, да? Вложения жок. Вложения жок. Отурдуң, кеттиң дейт эси. Кузовда эч кандай жумушу жок. Toyota Avensis Verso. Mexanika чыгарылган жылы 2002, 7200 доллар. Объему 2, дөңгөлөктөрү кышкы. VVTi мотор. Кузовда эч кандай жумушу жок. Артында фаркоп бар, үстүндө люк. Салон жабык, мына сыртынан тартып көрсөтөм. Honda Civic 2002-жылы чыгарылган 1.6 объемдо 4400 доллар. Коробка автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык, сыртынан тартып көргөзөм. Отургучтар велюр, сыртынан чехол капталган. Toyota Avensis 2005-жылы чыгарылган 1.8 объемдо 6-9 сурап жаттыр. Пробег 290 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык, сыртынан тартып көрсөтөм. Мына мультируль, коробка механика. Кузовда өзүңүздөр көргөндөй эч кандай жумушу жок. Артында фаркоп бар, үстүндө люк. Сол рулду Honda Accord 2005-жылы чыгарылган 2-4 объемдо 6800 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон ачык, азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Машиндай автомат коробка. Отургучтар велюр, сыртынан чехол капталган. Кузовда эч кандай жумуш жок, мына өзүңүздөр көргөндөй. Subaru Forester 2001-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2. 5000 доллар. Коробка автомат, пробег 291 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег 200 эмес, 191 000 км жүрүптүр. Салон мынашындай. Вложения жок беке? Жок. Алмаштыруу, обмен вариант карайсызбы? Жок. Неге алмаштырасыз? Билбейм ошо, жакшы. Карап көрөсүз, Жакшы. Жакшы машина болсо алмаштырат экен. Кузовда эч кандай жумушу жок. Honda Step 2001-жылы чыгарылган, 2 объемдо 6200 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Машиндай салон. Салон тартып коюн беке. Вложения жокпу? Кандай? Вложения. Болушу канча болот? Колго тиери. Слушайся. Слушайся дейт. Салон жакшы, азыр кузовда эч кандай жумушу жок, бирок
biraz tiyip ketken жерleri бар ekan, sızılıp ketken sarapinalari бар ekan.